Салам достор, силер менен Улан Үсейин. Бүгүн биз өлкө менен мамлекеттин айырмачылыгы жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Өлкө деген эмне? Өлкө бул биздин картадагы көрсөтүлүп турган аймагыбыз, территориябыз жана эң өлкөнүн эң негизги маңызын түзгөн бул ошол жакта жашап жаткан эл. Мамлекет бул ошол элдин кызматын кылуу үчүн, ошол өлкөнүн кызматын кылуу үчүн, ошол өлкөнүн жашоосун жакшылап, оңдоп, өзгөртүп, өнүктүрүү үчүн эл тарабынан шайланып алынган, эл тарабынан топтолгон, түзүлгөн бул система десек болот. Бул уюм элдин чогулткан салыгынын негизинде, элдин чогулткан каражаттын негизинде айлык алып, элге кызмат көрсөтүүчү кызматкерлер. Мындайча айтканда, биз аларды элдин колу деп атасак болот. Элдин колуна кимдер кирет? Ошол биз айткан президент, премьер-министр жана ошол жактагы жалпы мамлекеттик кызматта иштеген чиновниктер келет. Алар элдин жашоосу үчүн, элдин өнүгүү өсүүсү үчүн шарт түзүп, кызматын аябай өмүрүн мамлекеттик кызматка бериш керек. Ал жакта мыйзам чыгаруу үчүн, ал жактын ишин тескей турчу бизде чоң бул бөлүк бар. Мисалга ала кетсек, ал бөлүк Америкада Сенат, Россияда Дума, Казакстанда Мажилис, а Кыргызстанда бул жогорку кеңеш. Биз жогорку кеңешке парламентарийлерди, азыркы тил менен айтканда депутаттарды шайлайбыз. Ал депутаттар элдин үнүн, элдин көйгөйдүн, элдин маселесин бийликке жеткирип туруу үчүн, көзөмөлдөө үчүн, тескей турчу, эң негизгиси алар мыйзам, элдин жашоосун оңойтурчу, элдин жашоосуна ыңгайлуу боло турган мыйзамдарды иштеп чыга турчу орган катары шайлайбыз. Ошон үчүн бул эң чоң мааниге ээ. Бул жогорку кеңеш Кыргызстандагы эң чоң, эң биринчи башкаруу бийлик, мыйзам чыгаруучу бийлик. Ошол мыйзам чыгаруучу бийликте биз жакын келе жаткан шайлоодо сатылбай, сатпай, таза, чыныгы биз үчүн, эл үчүн кызмат кыла турчу, элдин чыныгы өкүлү боло турчу биз эл өкүлдөрүн, депутаттарын шайлап алышыбыз керек. Дагы бир жолу айтам, бул мамлекетти биз сындашыбыз керек. Анткени мамлекет биздин чогулткан салыктын негизинде жашайт. Жана мамлекет биз үчүн кызмат кылыш керек. Мамлекетти айтканда, дагы бир жолу айтам, бул элдин кулу. Дагы бир жолу айтам, ошол эле президент, ошол эле премьер-министр, ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, элдин кызматкерлери, элдин кулу. Элдин жашоосун жакшыртурчу бул адамдар. Ошого достор, биз жакында боло турчу шайлоодо, жакында келе турган тандоодо биз жаңылбай, жакшы, мыкты, кесипкөй адистерди, мыйзам чыгаруучуларды, эл өкүлдөрүн тандап алалы. Баарыбызга ийгилик. Жана ошондой эле биз сиздер менен кийинкиде бюджет кантип толот, ал салыкты кантип төлөйбүз, салык кантип толот жана салык кантип коройтугу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө.